Алена эже, сиздин эфирлерде комментарийлерге жазылган терс пикирлер, негативдер боюнча эмнелерди айта аласыз? Аябай жакшы суроо. Мен ушул боюнча да өзүм айтайын деп жүргөн болчумун көптөн бери. Эми мындай көпчүлүктө ар кандай сөздөр айтылат экен да. Жакшы да айтылат, жаман да айтылат. Бир сиздин пикирлер жөнүндө токтолуп кетейин мен. Азыр айтышат да, бул тренинг деген жок эмес беле, тренер деле жок эмес беле, ата энеге таарыныч деген деле жок эмес беле, булар каяктан чыга калышты, ушинтип эле эптеп эле бир теманы ойлоп таба калышы эле, бирдемени окшоштуруп эле анан акча алышат экен, анан мынча акча салып кой деп ушинтип акча табышат экен деген аябай ойлор жазылат да. Анан мен эми баягы комментарийлерди окуйм, себеби көп комментарий мага да аябай таасир тийгизет да. Алардын дагы мага мен укта турган жери пайдалуу жерлери да бар. Анан ыраазычылык билдиргендер бар. Ошон үчүн мен комментарийди окуганга, алымын келишинче да, эми кээде көп болуп кеткени, кээде окуй албай калам, конечно. Бирок окуганга аракет кылам да. Анан ошонун арасынан бир терс комментарийлерге как раз сенин сурооңо жооп берип коеюн. Биз азыр мындай түшүнүшүбүз керек да, заман башка экенинчи. Азыр айтып калабыз го, мындай заман башка болуп атат, заман өзгөрүп атат деген сөздөрдү көп айтабыз го. Ал чындыгында ушундай да. Айрыкча бул ковидтен кийин да, бизге жашообуз ковидке чейин деген, анан ковидтен кийин деген экиге бөлүндү да. Бул баягы перестройкага чейин дегендей эле бир цикл болчу да. Мисалы үчүн перестройкага чейин биз дипломдорду алып, анан баягы өлчөлүү гана акча менен бүт системанын баардыгы тең. Бир система болчу да, баары бирдей акча табышчу, баары окшош пальто кийишчү, баарынын үйүндө окшош дивандар бар болчу да. Эч кимдин алдыга жабышпайт. Анан перестройкадан кийин материальный бир башталды да, материальный. Ал деген баягы үйлөр салып башташты, шубаны кайра алып, бриллиант шакеттерди алып, үйдүн ичин бүт баарын баягы мебелдерге толтуруп, жалаң материал жакка кетип калдык да. Окуунун кереги жок болду, дипломдун кереги жок болду да. Анан ошол деген кайра азыр бир скачок жасады, бул ковидтен кийинки. Ковидтен кийин болсо баягы үйлөр дагы бар, машина дагы бар, шуба, бир нече шакектерди толтура, бирок эле жан дүйнөсүнүн тынчтыгы жок болуп атат да. Бул башка, биз башка измерение коюп атабыз. Бул жанагы эра водолея деп коет да. Мурунку ковидке чейинки закондор иштебейт азыр. Алар уже өзгөрдү, баягы мурунку дипломдор иштебей калып эле базарга чыгып кеткен сыяктуу да. Мурунку жасап жүргөн иштерибиздин баары тең азыр иштебейт. Ошондуктан биз баягы заманга жараша болушубуз керек да. Биз мурун мындай болду эле деп отура беришибиз керекпи, туура? Бүгүн заман башка кетти, биз значит өзгөрүшүбүз керек да ошого каратачы. Ошондуктан мен ошо комментарий жазгандарда да айтмакмын, андан көрө сиздер өзүңүздөр өзгөрүңүздөр депчи. Мындай өзү вообще комментарий, терс комментарий же сын комментарий жазганда бул адамдын өзүнүн негативный эмоциясын чыгарыш керек да. Мисалы үчүн биз как тренер катарында, как психолог катарында мен буга башкача көз караш менен карайм да. Ал адамдын ичинде канчалык проблемасы көп экенин, ал адам бул жашоону кабыл албай атканын, тагдырды кабыл албай атканын, бирөөнүн айткан сөздөрүн кабыл албай аткандыгын, анын өзүнүн ичинде, жан дүйнөсүндө аябай чоң проблема болуп аткандыгын карайм да. Ошондой эле анан азыркы заманда ошол баягы көзгө көрүнбөгөн закондор иштеп баштады. Мисалы үчүн биз онлайн, мисалы үчүн биз эч кимди көрбөй эле эфирдечи, бирок мен мисалы үчүн 1000 кишиге сабак өтөм да, бирок 1000 кишини көргөн жерим жок да. Онлайн деген ошо да. Биз бирок сүйлөп атабыз. Ошол сыяктуу эле бизге көзгө көрүнбөгөн закондор азыр үстөмдүк кылып атат да. Ал мисалы үчүн таарыныч дегенди көрө албайбыз, кечирим дегенди көрө албайбыз, бата дегенди көрө албайбыз, сүй дегенди көрө албайбыз, абаны көрө албайбыз, күндүн нурун көрө албайбыз деген сыяктуучу, Алланы көрө албайбыз. Ушундай закондор аябай үстөмдүк болуп атат дагы. Бул закондорду биз ишенбесек, аларды кабыл албасак, аларды биз аткарбасак, бизде аябай чоң проблемалар болот да. Ошондуктан проблема биздин тренингтерде эмес, биздин сабактарда эмес, проблема ошол закондорду түшүнбөй жаткан адамдардын өзүндө. Ошондуктан эгерде ошол темалар кызык болуп, биздин айтып аткан темаларыбызды сындаштын ордуна ал темаларды бизден үйрөнүп, угуп алгандары мен жакшы го деп ойлойм да. Себеби аны чечмейинче, аны түшүнмөйүнчө ал проблема келгенде оорураак болуп калат да. Ошондуктан баягы билим алга дей берген да Курандачы. Ошондуктан илим алып, бул жөнүндө түшүнүктөрдү алганда мындай адамдын өзүнүн эле проблемасын чечкенге жеңил болот да. Эгерде бул закондорду түшүнбөсөңүз, ал закондор өзүнүн иштерин кыла берет. Ал сизден сурабайт да. Ошондуктан бул закондорду кааласаңыз дагы, каалабасаңыз дагы кабыл алганга туура келет. Ошон үчүн кабыл алып эле, чечип эле өзүнүн проблемасын оңдоп кеткен жакшы деп айтмакмын.